жол, талант, эмгек, ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Саламатсыздарбы кадырман радио кармандар, Кыргыз радиосунда Күн чубак. Бүгүн бизде мейманда маданияттын мыкты кызматкери, Эрайым аялдар коомдук бирикмесинин комуз ийриминин жетекчиси Бурул Стамкулова. Кош келдиңиз. Рахмат. Сөз алды менен Бурул эже, чыгармачылыктын ушул күнү жөнүндө кеп кылбайлыбы? Мейли. Эми чыгармачылыкта эгерде кеп кыла турган болсок, негизи мен өзүм кесибим мугалим да. Анан баягы 15 жыл мугалимдик кесипте иштеп эле анан баягы автоматтык түрдө эле маданият жака болуп кеттим да. Анын себеби деген ошол атамыз Сагыз Стамкуловдун чыгармаларынын экинчи өмүрүн улап кетишке бир адам сөзсүз түрдө аракет жасаш керек экен. Эгерде сен өзүң аракет жасап алсаң, анда башка бирөө аракет жасабайт экен да. Анан кийин кой муну жыйыштырайын деп анан ошол 83-84 жылдан баштап маданият тармагын өтө баштадым да. Анан тиги мугалимдик кесипке караганда маданият тармагында 20 жылдан ашык иштеп койдум. Мугалимдик тармакта бир 15 жыл эмгектендим да. Анан ошондон улам баягы ушул маданият жагына аралашып калдым. Себеби бир нерсе себеп болмоюнча бул ишке дагы аттануу өтө кыйын экен. Чынында анан мына эми азыр кыйынчылык аябай көп болду. Бирок кыйынчылык көп болсо деле сөзсүз түрдө кыйынчылык болгон жерде ийгилик болот. Маданият тармагынан деле жакшы ийгиликтерге жетиштим. Мугалимдик тарапта да аябай күчтүү болчумун. 83-84 жылдары сен мектепке директор болосуң, райком комсомолуна секретарь болосуң дегенде ошол мезгилде эгемендүүлүк өтөбүз деп чачырганды мезгилде бардыгынан баш тартып, директорлуктан, негизи кызматтан баш тартып, маданиятка өтүп, кызматтын мага кереги жок, жетекчиликтин кереги жок. Мен ошол тармакты жасайм. Ошол убакта каршылар да болду. Койчу, эмнени кыйратмаксың, маданият курсаң, эмнени жыргатмаксың, тиги ырдап, эмненин түбүнө жетмей келең деген мындай керек эмес сөздөрдү деле уктум, бирок чыдадым да. Чыдап анан маданиятка аралаштым да. Чынын айтыш керек, эми ал мезгил өттү кетти, бирок ошол мезгилде оор эле болду. Бул өжөрүлүгүңүз кимден? Эми бул өжөрүлүк биринчиден атамда болушу мүмкүн. Айылдагылар атам Ысак орус деп койчу. Баягы бир битке айтат, анан кийин айтканын жасайт деп баягы жеңелери тергегенде орус бала тергешчү да. Анан ошондон уламбы деп коем. Анан апам деле айтат, тобо кылдым, кыз эле болуп калган болбосо, эркек болсоң атаңдын өзү болмоксуң деп коет. Бул жагынан дагы анан эми ошого бирок маданият тармакка өтүшкө туура келди да. Себеби деген атамдын экинчи өмүрүн улап кетишибизге өтө оор болду. Ал убакта экономикабыз да өтө кыйын болду. Айлыктар убагында бир айлап, эки айлап кармалган убак болду. Айлык өчүү учурунда тийбей калды. Тим эле оор мезгил баштап алган экенмин да. Тим эле кыйналгам. Эч эсимен кетпейт ошолчу. Анан сен өзүң билесиң, ошол мезгилде дагы радиого келгенде биринчи ирет силерден чыккам го, Кыргыз радио. Ошондо сен өзүң алып баргансың. Анан ошондой мезгилде учурагам да. Атаңыз Ысак Стамкулов 1928 жылы төрөлгөн. Мына былтыр эле 90 жылдык белгиледиңиздер. Демек, аккан арыктан суу агат деген сөз ушул жерге келип кептелип атат да. Сиздеги чыгармачылыктын улуу жолундагы булак атаңызга барып такалып аткан негизги далил десек болот да, Ооба, ал сөзсүз түрдө. Себеби булак бир мезгилде аябай жакшы болгон, орукшулуп турган мезгилде, атамдын чыгармачылыгы орукшулуп турган мезгилде ушул эле Көмөндөр Абылов баш болгон, Койсун Каржасы Артыбай эжелер баш болгон, ушул жактагы Замирбек Үсөнбаевдер биздин үйдөн үзүлбөй булактар орукшулуп турган булак 77-жылы эле жабылып калды да. Анан ал булактын көзүн ачыш үчүн ортодон 30 жыл өтүп кетти. 30 жылдан кийин булактын көзүн ачыш керек болду. Ал булак эми кантип ачыш керек, кандай тарабын ачыш керек, анын жолун табыш керек, изин, булактын көзүн тазалап ачып, кайра ордуна түзүш үчүн ошол иштерге аралашып, анан кийин кайра экинчи өмүрүн, кайра булактын экинчи көзүн ачышка туура келди.
Анан эми баягы акка нарыктан суу агат дегенде эми бир бул жерде мен атам менен эле айтып кетсем болбойт. Себеби деген бизде деген билесиңер да. Кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбеков, биздин азыр Жалал Абад областына филармониянын атына койгон Токтос Тыныбеков, Темиркул Үмүталиев, Жунай Мавлановдор менен атам чогуу замандаш болуп калган. Анан ошолордун артынан менин атам дагы чыгармачылыкка аралашып, ушул мен мындай караганда атамды эле туурап койгом да. Атам математик болуп чыгармачылыкка аралашкан, мен орус тилчи болуп чыгармачылыкка аралашып калгам да. Ушу апам айткандай айырмабыз ушу аял эркек эле да. Негизи атам ошол жолу, атам өзү математик болгону менен чыгармачылыкка аралашып, мен да ошондой эле жол менен келатам да. Анан экинчи өмүрүнө Кудайга шүгүр, аябай мына Кыргыз радиосунун Алтын фондунун ырлары бар экен. Ошол мезгилден аябай жардам бердиңер. Ошонун негизинде, булактын көзү ачылганын негизинде көчөнүн аты коюлду, музейи ачылды дегендей мына жылга атамдын эскерүү кечесин биз өзүбүз спонсор болуп, ырчыларга сыйлыктарды уюштуруп, биз эскертип, кийинки муунга жеткирип турабыз. Ал биздин сөзсүз түрдө милдетибиз атабыз болгондон кийин. Бирок бир жери ушул жогору жактагыларда баалап, сыйлап быйыл ошо 90 жылдыгын өткөрүп беришти. Эми элден айланса болот. Ушул мен ушул эфирден пайдаланып Ак Сай район администрациясына, Ак Сай район Абилет Майыл өкмөтүнүн жетекчилигине жана Кыргыз радио, телерадиосуна ушул жерден терең ыраазычылык айтам. Себеби улуу муундарды эскерип туруш биздин уюткулуу Кыргыз радиосунун гана алтын фондусунда казыналарда бар экен да. Аны биз деген кийинки муунга жеткиришибиз керек. Мындан кийин дагы биз ушул боюнча иштешибиз керек. Мына мен өзүм Эрайым аялдар коомдук бирикмесинде ушундай каада салт, конус боюнча эме кылам. Мен такай айтып келем, биздин алтын казына ошо биздин Кыргыз радиосунун ушундай бир жакшы нерселери бар деп. Ошол Ысак Ыстагымкуловдун 90 жылдыгына биздин кесиптешибиз Чынар Итуулова да барып келген. Ошондо айтып келди эле да, Ысак атанын биз билбеген дагы обондору бар экен, ырлары бар экен депчи. Бул жагын иштеп чыгаруу, жайылтуу, таанытуу жагында эмне кылып атасыз? Эми сиз колго алып алдыңыз да. Өнөрүн, мурасын жайылтууга киришип алдыңыз. Бул киришип алгандан кийин токтотом десем эле бир нерселер чыга берет. Токтоттум, быйыл бүттү, эс алам десем деле чыга берет. Бул деген чыгарма деген бир көзгө көрүнбөгөн, бирок чоң нерсе экен да, мындай жан дүйнөнүн гана көзгө көрүнбөгөн нерсеси экен да. Бул жерден да айтып коюшум керек, Чынар Итууловага терең ыраазычылык. Себеби атамдын ошо Ашууда деген чыгармасын өзүнүн жүзү жок болуп калыптыр. Ал мезгилде кыйынчылык болуп, мүмкүн каражаттан кыйналып келе албаптыр, үнүн алып барды. Анан ушу ыйлаган адамдар да болду да. Ошо өзүнүн үнүн өзүбүз угуп алып, өзүбүз кайра ошол жерде сүйлөй албай калдык да. Эми кайра баягы мындай экен да, үнү болсо деле тирүүдөй көрүнөт экен да. Анан терең ыраазычылык айтам Чынар айымга дагы. Себеби эл ошол Чынар айымдын сөзү элди дагы ойготту да. Анан эле элде кайра ой пайда болот экен, элден айланса болот экен. Мынау биз азыр техника өнүкпөйдүбү? Азыр эми ошондой эфирлерден ырларымды калсак болобу деп уже сурамжылоолор башталды. Анан ошо мен сүйдөн ачканмын деген да ыры бар болчу да, Жапар Чабалдаевдин аткаруусундачы. Аны көпчүлүгү Жапар Чабалдаевдики деп жүргөн да. Жапар Чабалдаевдин ошо жүзүңө күлкү жарашыптын ырдаган экен. Анда Жапар Чабалдаев деп жүрдү. Ошол мезгилде ошентип атып анан элдик айланып кетип, силердин Кыргыз радиоңордон таап чыгып, анан бул деген Ысак Ыстамкуловдуку деп мындай элдик эмес экен деп силер таап бербедиңерби? Анан кийин негизги автору бар деп. Негизги автору бар деп. Анан ошондон улам силер мага ушундай чоң чыгармачылыкка дагы, ушундай көрөнгөлүү жакка дагы жол ачып бердиңиздер. Анан ошондон улам, кой, ушундай жардам бере турган адамдар бар экен, дагы изилдейм башка чыгармаларын деп. Азыр дагы изилдей баштадык, бирок ошондогу сыя менен жазылган сөздөрдүн баары өчүп кетиптир да. Эми аны билгендерден атам билген замандаштарын көп өтүп кетти. Жунай Мавланов өтүп кетти, ал киши аябай жакшы билчү. Салибек Шатманов өтүп кетти, бул да өтүп кетти, ал киши жакшы билчү. Азыр билгендерден атамы Улукмырза Полотов, Гүлсүм Мамашевалар калды да. Эми аларга да өмүр тилейм. Себеби көп нерсени да алып калышыбыз керек болуп атат. Көп нерсени сурап калышыбыз керек болуп атат. Биз билбеген, себеби биз деген атам 48 жашында өтүп кетсе, биз мектеп окуучусунда калдык да.
Атамдын кандай иш экенин билбей калдык да, биз элден гана билип атабыз да азырчы. Анан апаман билчүбүз, апам да өтүп кетти. Анан апамдан билип калдык. Өзүңүз да ырдап жүрөсүз го атаңыздын ырларын? Ооба, ырдап жүрөм. Угармандарга да тартууласак деп турам да мен ошол жерден сөзүбүз дагы куру калтырбай. Ошол жогоруда белгилеген мен сүйүүдөн ачканмын же болбосо жүзүңө күлкүм жарашып ушунчалык мезгилинде элдин көңүлүнө толгон ырга айланыптыр да. Ооба. Ошол убактагы Секет байлар ошондой болгон экен да. Анан эми мейли азыр мен баягы атам чыгармаларынан баштайын. Себеби деген ошол убакта атамдын чыгармаларын экинчи өмүрүн улап кетүү, кийинки жаштарга жеткирүү жакшы жардам берип атасыздар. Силерге терең ыраазычылык. Анан биз да өзүбүз жардамдашыбыз керек. Анан сөзү Жунай Мавлановдуку. Мен сүйүүдөн ачканмын. Мен апама айтам да, апа мен сүйүүдөн ачканмын деп, эмне болгон атама деп. Апам көп ырлардын тарыхын билет да. Бул атаң мага чыгарбай эле буну деген Жунай Мавланов биринчи сүйгөнүнө жетпей калып чыгаргандагы ыр деп атпайбы. Тиги Жунай Мавланов ошол апамдын айылынан бир кызды сүйүп калып, атам өзү сүйгөнүнө жетиптир апам алып. Жунай Мавланов жетпей калыптыр да. Анан башка аялга үйлөнүп, айылга барып, келип эле айтыптыр апам атама. Ысак, мен сүйүүдөн ачканмын деген сөз жаздым, сен обун жаз. Тез жаз дептир да. Анан атам ошого мен сүйүүдөн ачканмын деп жазыптыр да. Анан кийин ой жакшы чыгып калган, силердин ушу кыргыз радиоңордо Жапалчан Бардаевдин аткарышында бар. Анда ошону аткарып берейин, Мен сүйүүдөн ачканмын. Болду тапканым бирок сага айтпадым ошол күндөнү бул күнгө мен сүйүүдөн ачканмын ой. Ошол күндөнү бул күнгө мен сүйүүдөн ачканмын ой. Менин катканым бирок сага айтпадым ой. Акыры бир күн билер деп сыр сандыгын ачпадым Акыры бир күн билер деп сыр сандыгын ачпадым ой. Болду тапканым бирок сага айтпадым ой. Ошол күндөнү бул күнгө мен сүйүүдөн ачканмын ой. Кабышмактуу сырымды сен ой таңууласам таппадым ой. Ошол күндөнү бул күнгө мен сүйүүдөн ачканмын ой. Баракелде. Баягы кыргыздын обондорунда ошол ай ой деген ушундай колдонулган көркөм музыкалык боек каражаттары кандай ырга сонун ширелткен бир көрк берет. Мына ошол жерде дагы байкап отурсак, ошол Ысак агайдын чыгарган бул ырында ошол Жунай Мавлановдун ички дүйнөсүндөгү өкүттү ошол каражаттар менен эң сонун көркөмдөгөнүн туйсак болот экен да. Ошол убактагы кайрыктар дагы аябай мындай кандай десем мындай жүрөккө жакын. Анан батыштан эч нерсе бир кабардар жок да. Жөн эле бир жөнөкөй айылдагы же бир карапайым же жайлоодогу бир кайрыктар да. Кыргыз жыттанган, нак кыргыз жыттанган да. Мындай азыркы обондордо бир кандайдыр кайрыктарда биз батыш тараптан бир кандайдыр нерсе баратат го азыр. Буларда андай нерсе болбоптур да. Себеби ошол 50-60 жылдардагы адамдардын жан дүйнөсү сезими ошого жакын болгон да.
деп ойлойм да мен. Себеби ошолдогу ырлар менен мен азыркы ырларды көп салыштырам да. Баягы уккандачы. Эми деги эле өзүңүз ушул ыры дүйнөсүндө албетте атаңыздын баягы таасири, апаңыздын жамакчылыгы сөзсүз түрдө алдыга жетеледи да. Анан ошентсе дагы кандай ырлар менен чоңойду экен деген да ой келет да. Анткени бир курдай эле кечки атаңыздын ырын угуп отурган бул башка кеп да. Эми Ушул биз сөз кылып аткан ошол кыргыздын жыттанган сонун кайрыктар кимди ээрчидиңиз? Эми ошол убакта бизде чынында мына Гүлсүм Мамашевалар, Зейнеп Шакеевалар, мисалы да Ырысбай Абдыкадыров, ошол убактагы эле Канымгүл Дасманбетова, мисалы ушу Нарынты жактан мисалы Койсун Карасар эжелер. Ушулардын концерти барганда уктабай, эми ал убакта клуб кичине болуп, сыртта болуп калса столдорду көтөрүшүп барып алып ушулардан таасирлендик да. Негизичи ошолордун сүйлөгөн сөзү, ошолордун баскан турганы, ошолордун ырдаган ырлары менен таасирленип келдик да. Анан силерде Кыргыз радиосунда ошол убакта жанагы Кутман таңыздар менен эртең ойготот болчу. Саламатсыздарбы деп. Саат 8-ден 9-га чейин Кутмандуу күнүңүздөр менен депчи. Ошол Кутмандуу күнүңүздөрдү радио деген илип болчу. Ошол радиону даңгылдатып коюп элек 6-дан 7-ге чейин билем. Кыргыз ырларын берет эле, комуз мындай ырларды. Анан саат 7-ден баштап ошол Кутмандуу күнүңүздөрдү берет эле. Ошону угуп бүтүп анан төшөктөн турчубуз да. Ошол тарбияда ошондой ырларды угуп чоңойдук да. Ошондогу Кутмандуу күнүңүздөрдөгү дагы сөздөрдү дагы ырларды да аябай тандап, анан аябай жакшы көрчү да. Анан ошо менен чоңоюп, ошо радио дегенде ал убакта телевизор ар бир үйдө аз болчу. Укканыбыз гана радио болчу да, Кыргыз радио. Ар бир үйдө Кыргыз радиосу бар эле. Ушу бирөөнү конок барсак да, бүгүн радионуңар чыгат го, эртең менен Кутмандуу күнүңүздөрдү угабыз депчи. Ошондой болгон. Баягы аткаруучулук, ырчылыкты алып жүрүүдөн дагы ушул обон дүйнөсүнө дагы кадам таштап алдыңыз да. Эми бул обон баягы обончулар, ошол жаратмандар бар айтышат. Бул эл үчүн жашаш керек депчи. Ооба. Элге бир азык болуп бериш керек, элдин бир дүйнөсүн түшүнүп бериш керек деген сыңары. Кайсы бир деңгээлде утур жаңылык дагы киргизилип туруш керек депчи. Сиздин обондоруңуздун иштелиши? Эми азыр обон дегенди ойлоном да мен. Себеби деген обончу деген атты алып жүрүш же болбосо обончу болуш өтө кыйын да. Билбейм элдер кандай ойлойт. Мен мисалы ошол кыйынчылыктан өткөм. Себеби мен 89-жылы немеге катышканда немеге обончулар республикалык обончулар конкурсуна катышкам да. Ошондо мен өтө сындуу, биз 60 обончу сын укканбыз да. Советбек Исраилов жетектеп барган. Ырысбай Абдыкадыров түш болуп, анан мен тамашалап күлгөм немелерге. Биз туугандарыма келип айткам, жок, мен обончу болбойм. Обончу болуш кыйын экен депчи. Бирок ошондо деле ошол республикалык конкурста мен биринчиликти алгам. Комуз менен эле баргам да. Элдин баары аккордеон менен барса, мен комуз менен барып алдым да. Көрсө обончунун баары аккордеон турбайбы деп да келгем. Себеби көз карашым ошондой болгон. Анан Ырысбай Абдыкадыров айткан, бурул сен обон жазсаң болот экен. Себеби ырларың комузга аябай жакшы келет экен. 60 обончунун арасында эми сага биринчини бердик десе, мен сүйүнгөн эле эмесмин. Коюң, обончу болуп кыйын экен депчи. Себеби ошончо обончу сынды угуп, оңдошуңар керек кайрыктар мындай болгон, казактарга окшош, өзбектерге окшош дегенде унчукпай кабыл алып, ушул эле Сират Наманбаев, ушул эле Ибрагим Жунусов, ушул эле Кадыралы Артыковдор ушундай болгон да. Анан кийин обончу болуш кыйын турбайбы деген ой калган. Таштап салгам мен ошол биринчиликти алгандан кийин. Анан эжем бар, Фарида Астамкулова деген, кой, биринчиликти алып таштап койсоң кыйынчылык болот да деп. Анан силердин радиоңордо азыр өзүм дагы таштап салдым дегенди мойдума алышым керек. Кош бол жаштыгым деген силердин Кыргыз радиоңордо бар да, дуэт ырдаганбыз, бир тууган сиңдим Гүлчача экөөбүзчү. Ошол ыр алган. Анан силердин Кыргыз радиоңордо жүрөт ошолчу. Эсенкул Ибраевдин сөзүнө жазылган. Бирок азыр ырда десең азыр ырдай албайм, себеби деген мен ошолду биринчини алсам деле ошолорду жатпай койгом да. Ырдап баргансыз, биринчиликти алгансыз, бирок ошол ырды артка кетинчиктеп койгонуңуз. Кетинчиктеп койгонумдун себеби
себеби ошончо кыйын профессионал оюнчулар сынды угуп турат да. Алардын алдында мен киммин? Мен да өзүм ордун билишим керек да. Ошолордун эле жуткунуп эле ой мына мен биринчи даражаны алдым, силер кыйын оюнчуларда мен кыйын экенмин деп да айткан эмесмин мен. Себеби ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Мейли баягы кыз деп бергендер комуз менен чыкты деп, бирок ошолор сынды угуп туура кабыл алып анан оюнчу болду да. Ошон үчүн Исрайым болду, Ибрагим болду, Мамат Ибрагим Бостонкулов болду, Кадыралы Артков, ошолордон тарбияланып ошондой сөздү угуп келип анан алар ордун тапты да. Алардан кийин барып атам мен деле ошончо ордун тапканча убакыт деген бар. Бизде аябай сын катуу болгон. Мен азырга чейин оюнчумун десе кээде мынтип өзүмө суроо берем да, мен чындап эле оюнчумунбу дейм. Бир жолу эми бир ушу жанагы дил билет деген ырым аябай чынында жакшы чыгып атат, жакшы ырсалар ырдап атат, мындай үзүлгөн жок, башка мамлекет тил ырдап атат. Эми ошо бир ырга эле оюнчумунбу деп коем да, өзүмө суроо берип коем да. Эми оюнчу болуш үчүн ошончо эмгек бар да. Сөзүбүздү жагымдуу ырлар менен коштойлу. Угармандарды Кыргыз радиосунун толкунда жаңырып жаткан Күн чубак уктуруусуна чакырабыз. Байланышка чыгып биздин мейманыбыз Бурул Стамкулова болгон. Сурооңуздар, каалоо тилек пикириңиздер болсо берсеңиздер болот. 0312 39 16 10 же болбосо 0551 65 66 10 бул WhatsApp номерибиз жана уюлдук телефонубуз да иштеп жатат 0705 65 66 10. Фейсбукта дагы Кыргыз радиосунун баракчасында түз көрсөтүү бар. Тоту Арызыкулова, саламатсыңарбы Кыргыз радиосу. Бурул айым, сиздин чыгармачылыгыңызды баалайм. Жакшы ырларды ырдап жаратып келе жатасыз. Аксынын таланттуу кызысыз. Сизге ийгилик, ден соолук каалайм деп пикирин билдирген. Сайрагүл Доктуралиева, саламатсыздарбы Кыргыз радиосу жана Залкар атабыздын өнөр жолун улаган биз сыймыктанган Бурул эже. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат жана талыкпаган эмгегиңиздин үзүрүн көрүп бакубат жашоодо бактылуу өмүр сүрүңүз дейт. Улбүз Тамкулова бул бир тууганыңыз, атамды, апамдын арбаа колдосун, сиңдим, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм дейт. Чынар Итугулова кесиптешибиз жазып атат. Таланттуу ырчы Бурул Стамкулова Күн чубак уктуруусуна Жалал Абад шаарынан келип катышып жатканына кубанычтамын. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Эже адамгерчилик асыл сапаты менен чыгармачылыгы төп келген инсан. 90 жашка чыккан апаңыздын батасын алдым эле. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар дейт. Рахмат. Эми ушул жерден айтып коюшум керек, Чынар айымга да терең ыраазычылык билдирем. Биздин 90 жылдыктын көркүнө чыгарган Кыргыз радиосу болду. Андагы ушу Чынар Итугулова барып, ошол жана ашууда деп атпаймынбы? Ошол ашууданы койгондо элдер ушу 2 мүнөттө ыйлап турду да. Анан эми ошол апам берген бата кабыл болсун, Чынар айымга дагы кызына өзүнө ошол менин апам өмүрүн берсин, бир кылым жашады. Апам өзү айтып калды ошол мезгилде, сен буларды эртерээк эле алып келсең болмок депчи. Анан мен атам 90 жылдык өтөт экен десем, атаң 90 жылдык өтсө менин 90 жылдыгым качан өтөт? Апа, мен эми баягы карып калган нерсени жакшы сөз менен эме кыласың да. Апа, атам өтүп кетип 90 жылдык болсо деле сиз популярный болосуз. 90 жылдык деген жазууда апам өзү отурду да. Көп отура албайт элем, бирок ошондо айтып атпайбы? Тоба кылдым. Көп отура албайт элем, сен атаң 90 жылда мен 9 саат отурдум депчи. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Себеби мен өтө мындай билбейм, эми эл Стамкулова бар деген ордун бардыр, бирок өтө шоу болуп кетпесем дагы мен ордуму мен Кыргыз теле радиодон таптым деп айта алам, коркпой айта алам. Жагымдууга кезек берели. Мен сиздин обон дүйнөңүзгө да кайрылып калдык. Биякта ошол айтып атат сиздин ырларыңызды кимдер аткаргандыгы. Роза Аманова, Айпери Кулбаева, Гүлжигит Калыков, Мерим Гарыпова, Азиз Батыров деген өзбек улутунда жигитибиз да жаңы чыгып келатат. Ырларыңызга кезек берели. Мейли, жакшы болот. Анда азыр эми баягы кайсыдан аткарып берсем, мен эми дастандарга да кайрылып жүрөм негизи. Арстанбек Уйлашуулунун ырларына кайрылып жүрөм. Төлөгөн Касымбековдун Келкел тарыхый романына, Жең жоктун бир Алла деген чыгармасын Нурзат Изат, Айдаркулова үчөөбүз аткарып жүрөбүз. Анан Рита ушул жерден айтып коюшум керек да. Менин ырларым көпчүлүгү эле ошондой улуу муундагылар да.
Анан менде өзүмдө ушундай суроо пайда болуп атты да. Азыркылар мындай тез эле обончу болуп, тез эле популярный болуп кетет го. Анан меникин эч ким укпагандай сезилет да өзүмөчү. Өзүңүзгө. Анан бирок андай ырларга кайрыла албайм да. Менин жан дүйнөмдө такыр эле андай ырлар жашабагандай да. Мисалы Арсланбек Буйлашуу деген эмне деген адам туурабы? Ошол калуу ойлолор кандай болгон. Анан эми аз ырларым бар, эми аны ошондой ырчыларга берип атам. Өзүм негизи андайга жакын эмесмин да. Азыр мен кайсыны ырдап берсем, мисалы, мейли анда азыр мен Келкел тарыхый романында Төлөгөн Касымбековдун Келкелин ырдап берейин анда. Себеби деген ал кишини да айтып өтпөсөм болбойт. Убагында мага батасын берген. Убагында 1 жыл Арсланбек Буйлашуу жагып калып ал кишиге Келкел экөөнү ырдата берип жатыбай обончумун деп таштап салгандан кийин ошол киши жататкан мага. Ырдашың керек деп. Анда азыр Келкелди ырдап берейин. Угалы. Кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун Келкел тарыхый романындагы ошол Келкелин ырдап берейин. Заманыбыз ушул жакшы болсун, ооматтуу болсун, жакшы жашайлы. Жет атасы кул болгон, эрге келкел бир келет, кие өнбөс кум толгон, жерге келкел бир келет. Жети жолу чабылган, кетпес шорго кабылган, элге келкел ой бир келет. Эрге келкел келгенде да жаркып турат маңдайы, эрге келкел келгенде да шаңшып турат таңдайы. Адилети бек болот, айткан сөзү эп болот, тууган сынып душманы төгөрөгүң ой деп болот. Жерге келкел келгенде жылым болот кышында, жерге келкел келгенде кыран челдек тушунда, салкын болот жайында, Саратандын айында. Жылкы бойлоп кеч албай да мүрөн болот суулары, жылан союлуп өтө албай да калың болот тулаңы. Жерге келкел келгенде эгени чайнайт сегиздеп, жерге келкел келгенде малы төлдөйт ой эгиздеп. Элге келкел келгенде пашасы жакшы башкарат, элге келкел келгенде даңазасы таш жарат, ит ыркырап тыйылат, ынтымак куруп жыйылат, четинен ускоңур чыгып, келинде мурда ой турат. Азаматы туу жайып да акылманы чуу басып, ынчырыгын жайгарат, ой үч жабылса үн чыгып. Элге келкел келгенде күлүгү күндө байкалат, элге келкел келгенде даңазасы таш жарат, элге келкел келгенде пашасы жакшы ой башкарат. Элге келкел бир келет, ай жерге келкел бир келет, элге келкел бир келет, ай жерге келкел бир келет, бир келет, бир келет. Ай баракелде. Маданияттын мыкты кызматкери Бурул Стамкулова бизде бүгүн мейманда. Угуп жатканыңыздар Кыргыз радиосунун күнчү уктуруусу Ыкыбал Жолдошбаева. Бурул, ийгилик каалайбын, атанын кызысың, бар бол дейт. Рахмат, каалайм. 0312 биздин байланыштагы телефондорубуз, ошондой эле 0705 65 66 10 ушул номерлер азыр биздин каарманыбызга байланышуу үчүн иштеп жаткан мезгил. Демек, байланышта болуп турсаңыздар болот. Баягы ырларды аткарып чыгууда, элге жеткирүүдө
албетте аткаруучунун өзүнүн чеберчилигинин күчү болуш керек. ооба Ошол эле колумузда коштоп жаткан дагы чеберчилик бул өзгөчө экен да. өзгөчө Ар бир угундун мүнөзүнө, маңызына, тереңдигине жараша ушул колумузду коштоодо дагы кылдап чертип коштойбузбу, жыйылып чертип коштойбузбу. Айтор коштоо менен ырдын мүнөзүн чыгаруу ушул аткаруучунун ооба сүрөткерлик чеберчилигин айтсак болот да. Бул жаатында ошол жогоруда да өзүңүз белгилеп калбадыңызбы? Ошо кээде мага мен аткарган ырлар баягы угуучулар кабыл ала албагандай болуп туюла берет депчи. Эмнеликтен мындай ойго келесиз? себеби биринчиден мен баягы ырларды аткарып жүргөндө өзүм негизи ырлардан баштап алгам да. Анан жанагындай ырды алсам эле мүмкүн ал менин өзүмдүн жеке оюм, мүмкүн башкаларга кандай кабыл алат, өзүм жакпайм да. Негизичи кой мындай эле ырды ырдайынчы депчи. Себеби баягы терип ырдап мынтип көнгөм да, анан шаңкылдап мынтип ырдаганда негедир өзүм жакпайм да. Анан кээ бирөө айтат ой жакшы эле депчи. Анан өзүмө мен сынды көп коем да. Өзүмө сынды көп коем, анан бирөөнүн сынын дагы мен мындай чычалабайм. Мындай ойчо айта берет да дебейм да. Угам керектүүнү алам, эми анын деле керектүүнү аласың, керек эмесин албайсың да. Анан баягы комуз ойногонун жолунда мисалы силер айтып атпайсыңбы сүрөттөш керек деп. Ошол ырдын маанисине карап, анан кийин сөздөрүнө карап, кайсы жерде кандай кылып терип коюш керек, анан кайсы жерде жалпылап ойнош керек. Ошого көп басым жасайм да мен. Мисалы ушул жерден азыр келкелди ырдаганда дагы ошол комузда, коштоодо кандай штриктер пайдаланылган? Баягы кооздоп мүнөзүн чыгаруу үчүн. Ошону өзүм жанагы ортодогу издениш керек керек да. Жанагы ортодогу бир куплет бүткөндөн кийин проигрышын бергенде жөн эле ошол кайрыкты кайрыгым келбейт да. Эми мына 4 куплет бүткөндөн кийин кайра 2 сапты комузга кайрып коет го. Мен ошентип кайрыгым келбейт да, мындай башкачараак болсо деп изденем да. Мен ушу комуз ойногонго көбүрөөк басым жасайм да, жана ырларды ойногондо делечи. Анан ошол комуз ойногонум дагы ошо атам тарткансың дейт да. Себеби атам комузду бычак менен ойногон экен. Бычактын кыры менен ойногон экен. Кадимкидей могу үзүлүп кетиш керек го. Кыны менен ойноп атып, баягы мынтип ойноп атып, бычактын кыны мына эмеси бутуна сайылып калган экен да. Бычактын учу иш болот да. Ушуну мен үйрөнүшүм керек депчи. Үйрөнгөн экен. Бирок акыркы мезгилде ойноп атып, апам айтат, ошол жерде дагы калган дейт да. Анан мен аны апам деп койду деп анча көңүл бурган эмес болчумун. Анан ушул 1 жыл мурун эле Жанал Нурманбетов деген ошол атам убагында гезит журналда иштеген редактор агай мага атам жөнүндө жазган газетаны жөнөттү. Баягы эскирип калган да, ал эми баягы 70-жылдагы газета. Анан ошондо атам өзү интервью бериптир да. Мен ошол бычактын кыны менен ойноп атып, ушу бутуму эме кылып алып, жоон саныма сайып алып, ну дак калды да деп жанагы Жанал байкегечи. Анан ал газетаны жөнөтүңүзчү десем, ал мага жөнөттүр да. Ошондо дагы өзүнчө көркөмдүк да. Ошол бычактын кыны менен мага бирөө суроо берет да, бул атаң ойногон тартыпсың, бычактын кыны менен да ойногон атаң деп ушул замандаштардан да угуп калгам, бирок бычактын кынын бир күнү пайдаланып көрсөм кыйын экен ал деген. Мына кылды илип кетет экен да. Баягы мына илинип кетет да бул деген неме да ичке. Анан мен эми баягы эч нерсе дей албай тамашалап аракет кылып көрөйүн дедим. Аракет кылып көрүшүм керек болуп атат да. Ошол кандай ойногон апа ал бычактын кыны менен? Себеби десем, ошол эле бычак чарапсал деп коебуз да. Ошону алып эле ошо комуздарды ушинткен аябай жакшы ырды ойногон дейт. Ойногондон кийин баягы проигрыш деп атпайбыз, ошол жерине келгенде жалпылатайынчы дегенде ошо сайылып калган экен бычактын учу. Мисалы колдо энергия бар, аны менен ойногондо баягы комуздан чыккан добуш башкача болушу мүмкүн. Ал эми бычакта бул металл да, темир. Да, темир. Андан башкача добуш чыгышы мүмкүн да. Башкача добуш чыгат экен. А мен ушул жерден бир сырды айтып коеюн. Атам ойношу мүмкүн. Себеби атам Москвадан көсүп боемочулукту 3 ай окуп келген. Көсүп боемочулукта жагы болгон да. Ушул жөнүндө да кайрылайын деп аттым эле. Себеби деген Москвада жана Топчубек Тургуналиев деген бар. Ал да биздин абалдарыбыз болуп кетет. Анан эми баягы биз уруудамыз да. Анан ошого мен барганча, кандидаттыгын жактаганча деп кеткен да. Ошондо ошол окууну бүтүп келиптир да.
Анан тиги ал окууну бүткөндөн кийин билесиңер кечээ 70-жылдары Союз деген күчүндүү болгон убагында үйгө келип тиги комиссиянын баары текшерип бул киши кайдан чыккан неме, муну камаш керек экен деп чыкпадыбы. Себеби деген атамда ошондой бир нерсе болуп, мындай кольцолор бар да, мындай бириктирип, анан ал кольцолорду ачып кайрадан. Анан ал убакта билесиңер да, Союз мезгилинде 1 рубль болчу, билесиңерби, сөлкөбай тыйын болчу. Анан ошолорду баягы цирктегилер келип алдыда отургандардан мурдунан оозунан чыгарып атат. Анан атам келип туруп ал кишини өзүнүн мурдунан оозунан чыгарып койду да. Баягы Ленинградта келген цирктеги ойногон кишинин. Ошол жерден оюн токтоду да. Силерде ушундай адам бар экен депчи. Аларда мындай ой кетиптир да. Бул киши ушинтип жашайт экен, акча таап депчи. Апам экөө урушуп атат келгендечи, эмне мактанып ал жерде тиги сөлкөбайды чыгарып койгон, ал орус жөнүп отурбайсың баягы дамбылда деп койчу апам атамы, себеби мугалим болгон үчүн. Ошолор эле билет бекен, ал билгенди мен деле билем деп коюп, аябай 3 күн үйдү текшерген да. Унчукпай койгон атам, биз эмне текшерип атат деп жашпыз да. Анан баягы концерттер келгенде дагы айтабыз да, ата концерт келиптир, апам магазин жыл иштейт. Апа тыйын бересизби десең, атаңан сура, атаң сөлкөбай чыгарып берет деп коет. Анан деп карап турабыз, эми ошол көз боемочулук экен да, лампочка турат го мисалы, ал убакта мындай лампочкалар да. Асма лампочкалар ноонтип туруп, концертке барасыңар ме деп таштап коет да, баягы жабышып жатып коет сөлкөбайга. Чөнтөгүн салып алган кийин көчөдөн бир нерсе алып чыгыш керек, билетке барыш керек. Ой, билетке барып магазинге киргенче эле баягы сөлкөбай жок да, чөнтөгүбүздө. Кайра ыйлап келебиз да, кара биз ошончо сөлкөбай салдык эле, жок ата деп. Ой, бар дейт. Көрсөп жөнү көз боемочулук экен. Могу кагазды деле мындай бүктөп туруп, ал убакта 1 сом деген бар эле, билесиңерби? Сары кагаз. Монтип койсо эле мунулар 1 сом болуп калат. Көп, мына кимиңер аласыңар десе эле баягы сомдорду чөнтөгүбүзгө салып алып эле мектепке барганча эле баягы сом жок да. Көрсө көз боемочулуктан окуп келген экен. Анан апам цирктин тили менен айтканда иллюзионист. Ооба, цирктин тили менен айтканда ошондой. Анан апам кийин көзү өтүп кеткенден кийин апам да жаштык кылган окшойт. Ошол китептер бар экен да биздечи. Анан апам бирөөлөр сураптыр да, ошонусун бериңиз десе, апам берип койдум эле дейт да. Анан биз күлөбүз, мен тамашалайбыз да, апа баарын эле алыпбыз, эми ошо көз боемочулугунду үйрөнсөк болмок экен депчи, койгулачы аны үйрөнбөй эле койгула деп койчу да апам. Анан жанагы эме кээ бирлер дагы мындай урушуп жаңжал болуп калат го, мындай эки аял урушуп калат го. Анан мынтип койчу экен да атама, мына абысындарың жаман жинге тийди да, байбиче байлап коеюнбу дейт экен да. Анан апам айланан жөнө турчу дейт экен. Эми аны апам билет экен да. Анан ошентип да койгон күндөр болгон экен да. Анан апам келип коеюн антпен деп, аны көп пайдаланбаптыр, 1 циркте пайдаланып анан кой, соттолуп кетпейин деп, анан баягы окуганда 3 айлык сертификат берген экен, корочка. Анан ошону көрсөтүп, мына десем, мурун эле айтпайсызбы деп, аябай үйдү дүңгөрү көтөрүп чыгышкан. Баягы 70-жылды Кыргызстандан ошондой чыгыш кыйын да эми. Анан мен ойлойм, баягы бычак менен эмне үчүн атам ойной алды? Атамда кандайдыр бир сыр болгон үчүн ойной алган деп ойлойм да. Мен андай жок да, мен азыр бычак менен ойносом, мен кылдары кесип алсам керек. Ошол иллюзионистти, ошол окууну мындай таланттын ар жагында бир идириң болбосо 3 айдын ичинде окуп ошого жеткире да албайсың да. Ага канчалаган аракет керек, кылдат мамиле керек дегендейчи. Балким Сак Станкуловдун ушул жерде дагы өркүндө өспөй калган таланты деле жабык боюнча калып калгандыгынан кабар берет окшойт да. Ооба, ошондой калып калгандыгы билип эле турабыз аны делечи, бирок ошону биз азыр ача албай атабыз да. Мисалы, эмнелерин ачыш керек дегенде, ошол адамдардан алып калып атабыз, бирок көп адамдар өтүп кетти да. Эң негизги атамды жакшы билген Жонай Мавлянов болчу да. Себеби Жонай Мавлянов атамдын ошол көз боемочулугун, баягы жини келгенде атам акимдер чакырат экен да, баягы 2 ысак, бизде ысак Барпиевдин төкмө бар, азыркы бар, азыр 2 ысак келгиле дечи экен да. Анан баягы акимдер ар кандай сөз сүйлөп, ырдатпай бир нерсе кылат экен да, атам сөгүнбөйт экен да. Мынтип койт экен да, азыр муну аким жиниме тийди, азыр жумуртка туудуруп коем деп койт экен, дейт экен да. Анан бир экөөнү ошентип койгон экен да. Тур, азыр сенин алдыңда жумуртка бар депчи. Ал кишиңерди чакырбай эле койгулачы дечи экен да.
Анан апам эле айтып жүрдү, эми ошону жөндөй койбойсуңбу деп да жүрдү. Мен пайдаланайын, анан 3 күн эмнеге окудум мен 3 ай? Мен аны деген ушундайга пайдаланышым керек депчи. Анан көп ошондойду пайдаланды, бирок ошону биз жаш болуп, биз биринчиден ошо апам аркылуу, атамдын замандаштары аркылуу эле билип калдык да. Анан жанагы китебин апам айтат да, ушундай китебин кошо ала келген, бирок мен дагы бирөөлөргө берип койгом, бирок кимге бергенин билбейм деп апам деле кийин унуткап калдык анычы. Ошондой жагынан эле мен ойлойм да, сыры, атамдын сыры комузда эме ойногону, бычактын кыны менен ойногону ошондонбу деп ойлойм мен деле. Себеби нарагыңда болбосо ал кыйын. Ал деле өзүнчө бир адамдын ички туюмдагы өнөр да. Ооба, ооба. Сезилбеген, билинбеген өнөрү. Билинбеген, көзгө көрүнбөгөн өнөр да ал. Ал эми сиздин өзүңүздүн өнөрүңүздө ошол атадан калган көркөмдүүлүк, аткаруучулуктагы музыкалык боёктор ырларыңызга пайдаланганда, аткаруучулукка пайдаланганда, бул музыкалык боёктордун ошол көркөмдүүлүгү менен элге жетиш керек деп эсептесек болот. Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби музыканын көркөмдүгү болбосо эч качан обон жетпейт. Жөн эле шатырат эле нерсе уруп мындай эме койсоңчу, элдин кулагы угуп турат да. Анан ушул жери жакшы деп мындай да, көрүп тиктеп башка, ал анан уккан сезимдер башка болот экен да. Себеби деген баягы комузчулар мынтип отуруп калганда да, сиз эмне башкача ойнодуңуз, мен башкача ойнодум дей берет да. Көркөмдүктү комуз ойногондо үн менен кошо жакшы берсе, кандай обон болсо дагы көркүн ачат экен да. Көркөмдүктү биз аябай жакшы беришибиз керек экен. Мисалы, комуз коолоо, кыл кыяк коолоо, мисалы да, чопо чор коолоо, биз аранжировканы бир эле баягы аккордеон менен чектелип калбастан, биз комузга да басым жасашыбыз керек экен да. Мына азыр жакшы комузчулар чыгып атпайбы? Мисалы, башка улуттун деле ырларын ойноп атпайбы комузда? Канчалык бийик экенин ушул жерден билишибиз керек да. Башка инструменттерге, аспаптарга салыштырам мен. Мисалы, жана орустардын кыягын, баянын, скрипкасын көрүп атам. Бирок комузго такыр башка экен да. Мен ошону могу жаш комузчулардан дагы көп байкадым. Акыркы мезгилде комузчуларыбыз күчтүү чыгып атат. Ушул жагы мени аябай сүйүндүрөт да. Сүйүнгөн боюнча бир ырга дагы кезек берели эми. Жакшы болот. Тамам. Эмени кылайлы анда? Ырчылар тамагын күүлөйт, комузун күүлөйт. Неме кылайлы анда? Мындай кылайлы. Эми атам жөнүндө көбүрөөк сөз болуп калганда, атам деле чыгарбай ырлары болуп калды да. Азыр иштеп атабыз. Көп ырчылар сурап атат. Азыр ырчылардын бир мени сүйүндүргөнү, азыр аябай тексттерге жакшы маани берип калды да. Мындай сөздөргө дагычы. Эми биз өзү негизи үй бүлөдө бир уул 6 кыз элек да. Уулубуз эң кичинекей болуп калды. Анан атамдын ошол жүрөгүндөгү нерсени укпай калды, укса болмок, көрсө болмок, ал болбой калды. Анан бала деген чыгармасы бар да. Анан башында жалаң кыздар деп өкүнгөн күндөрү болгон экен. Элдин айтымына караганда жалаң эле кыздар болуп калып, уулу жок деген күндөр болгон экен. Анан мен ушинтип эле кала беремби деп. Анан бул заман башка экен да. Уулбу, кызбы, ата эненин милдетин аткарыш, ал андай чек койбошубуз керек. Ал Алла Кудайдан берген белек болот экен. Анан бала деген чыгармасын аткарып берейин. Ошол азыр жакшы ырчылар алып ырдап жүрөйлү деп атат. Азыр ошо сөз обону дагы атама тиешелүү. Үйдүн чырагы жалгыз бала, бир аялдын нагы жакшы бала. Баласыз үйүң дагы капкараңгы, баласыз үйүң да үйүң тала. Bir ayal bala menин жадырашат, эртелик черкелетип көңүлү шат. Bir ayal учкан куштай кайра келбес, энелик мери менен ажырашат. Турмушка ой жүгүрсөң туура кара,
балдар биздин рахат биздин талай аталык милдет аны тарбиялаш кайдыгер орто жолго таштап салбай энелик милдет аны тарбиялаш кайдыгер орто жолго таштап салбай балдар биздин рахат биздин талай балдар биздин келечек биздин талай. Баракелде. Бурустан Кулова, урматтуу угармандар, биздин Кыргыз радиосунун күн чубагында Эр айым аялдар коомдук бирикмесинде ошо жогоруда белгиледик, комуз ийриминин жетекчиси деп. Бул жакта жөн эле ийримди жетектеп коюу негизги максат эмес болсо керек. Сөзсүз түрдө негизги максат эмес. Себеби бул ийримде деген мен өз Жалал Абад областы боюнча да. Себеби биздин максат көп улуттар жашайт биздин Жалал Абад шаарында. Биздин максат ушул комузду ынтымактык, биримдик, достук деп ар кандай улуттарга үйрөтөбүз. Себеби анын ичинде орусу да бар, өзбек, уйгуру бар, түркү бар, ар кандай. Анан кийин сөзсүз түрдө биздин салттык ушул улутта калган чыгармалар, күүлөр же болбосо алардын чыгармалары комузга, мисалы өзбекче ыр же орусча ыр. Себеби биз эмне үчүн бул ийрим, достук, биримдик дейт? Көп улуттуу болгондон кийин биздин ынтымагыбыз бир гана маданиятыбыз кармайт. Эгерде биз маданиятыбызды бардык жерде алып жүрсөк, алар менен жакшы дос болобуз, ошолор менен ынтымактуу болобуз. Биринчиден, анан экинчиден бул жерде биздики балдарга мисалы эч нерсеге акча төлөшпөйт да. Аспапты да өзүбүз алып беребиз, форманы да өзүбүз алып беребиз. Ата энелерди кыйнабайбыз. Себеби деген балдардын жан дүйнөсүндө болгон нерсени биз өзүбүздөгү нерсени балдарга берип, балдардын көз карашын, ички туюмун биз ошол комуз аркылуу же болбосо ооз комуз аркылуу же болбосо балдардын бири-бирине пикиргешпестиктер болушу мүмкүн. Эми ар кандай переходный возрастта балдар келет да. Ошолордун башка кандайдык барбай бири-бири менен ынтымакта болгон, достукта болгон. Эртеңки күнү ошол экөө чогуу окуп, чыгармачылыкта чогуу жакшы иштерде бирге болбосу максатыбыз ошол ынтымактык, достук, биримдик да. Ошондуктан мен мисалы өзбек улутундагы дайра деп коет. Дайраны музыкалык үйрөндүм. Себеби ойнош керек болду. Ал дайра деген иттин терисинен жасалып, аны кургатыш керек экен, аны жасап чыгыш керек экен. Аны күнгө кактап, мына биз комуз күйлөп атабыз го. Биз бунда күйлөнөт. А дайрада деген аны только күнгө кактап ойнойт экенсиң. Күн көрүп туруш керек экен. Күн көрбөсө анын үнү чыкпайт экен. Мондай салкын жерге койсо үнү чыкпай калат экен. Ал ушу мен анан жайдын ысыгында чыгып эле ойнойбуз керек экен да. менен эле күндү какталып турат да. Анан кышында дагы печке жакка коюлуш керек экен. Себеби үн чыгыш үчүн. А эмнеден жасалган? Аймагын дагы изилдеп чыгыш керек. Ал иттин териси, жука, сен менен мен кадимгидей күзгү аркылуу бир көрүнүп турат. Эми кайрап тур, дайрасы ушундай. Немеси дайра комуздар кошулганда жакшы ансамбль добуш чыгарат да. Себеби алардыкында өзүнчө бир көркөмдүк, укуктуу жагы бар да. Ошол ана инструменттерибиз, биздин чыгармачылыгыбыз, маданиятыбыз бизде балдарды ынтымакка, достукка, биримдикке кармап турат да. Эми ал дайраны көтөрүп келсем деле болмок. Эми ал деген ушунун жарымы да. Ал өзүнчө дипломат көтөрүш керек. Бизде угарман бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Урматтуу угарман. Алло. Саламатсызбы? Саламат. Сизди угуп атабыз. Мен Нарым шаарынан чалып атам. Ат Марат. Мен бурулга ийгилик каалайм. Анан эмеде айтып кетти эле, мен Арыстанбектин ұрпагы катары ошо Арыстанбектин дастанынан бирге өтүп койсо деген ойду айтат элем да. Рахмат. Буда суроо болуп калды. Канааттандырабызбы? Болушунча макул канааттандырайлы. Мал көп, бирок кыскартып үзүндү деп беребиз. Бурустан Кулова күн чубакта мейманда, урматтуу угармандар.
эми бул жөнүндө азыраак кеп болбосам болбой калды. Арыстанбек Буйлаш жөнүндө. Бул Кыргызстан маданияты деген газета болгон. Билесиңер да. Кечеги 80-90 жылдар аябай өзүнүн орду чоң болчу да. Анан тиктеп отуруп анан мен тексттерди акындар менен байланышпайм да. Мындай гезитте кайсы жерде болсо эле алып жагып калсаң аны секин бекитип коем. Анан Арыстанбек Буйлаш уулу деп туруптур. Анан бир күнү ушу Бишкекке жол тартып келип анан Төлөгөн Касымбековго жолугуп калдым. Жолугунан ушундай Арыстанбек Буйлаш уулу деген бар экен деп ошентсем, бар деди. Анан ушунун чыгармаларына мен оюн жаздым эле деп анан көрсөттүм. Сен муну кайдан таап алдың деп. Мен муну изилдеп таппай жүрөм. Мунун чыгармаларын деп ал киши өзү кызыктар экен да. Анан мен айттым, билбейм, мен Кыргызстан маданият гезитине мен азыр атын унутуп калдым. Орозова же Орозалиева деген айым жазып чыгыптыр. Анан ырдачы деп калды. Анан макул деп анан ошо Арыстанбек Буйлаш уулунун чыгармасын ырдап атсам, баягы жерде эле Төлөгөн Касымбеков ыйлай баштады. Ал ыйлай баштаганда мен ырдай албай калдым. Эми чоң эле киши пешенемде туруп эле ырдап атсам, жашмын. Анын үстүнө ал кишинин алдында ырдашып өтө сүрдөндүм. Анан бул киши ыйлай баштады. Анан баягы ыйлай баштаганда мен үнүм чыкпай калды. Эптеп бүтөрдүм баягы ырдычы. Бүткөндөн кийин 3 секундтай ойлонуп калды баягы кишичи. Ыр уккан киши башка экен да. Мен ошол ырды угуп атканда, ырдап атканда ушинтип башын чайкап көзүн жумуп алдым деп, ой атаң көрө деп атып угуп ыйлады да. Анан бүткөндөн кийин эмне ыйладыңыз деп ал кишиден сурай албайсың, эми чоң киши, белгилүү киши. Унчукпай кетип калдым. 3 күндөн кийин чалды. Бурул мен офисиме келесиң, Бакыт Караулов деген режиссер бар деди. Бегиш Аматов деген депутат бар деди. Келип деди, баягы Арыстанбектин керезин ырдап бер деди. Деди. Мен баары нак сүйлөйм да, бара албайм деп айтпай эле, жок барбайм. Сиз ыйлай берет экенсиз деп элим мен. Десем эле, ал чыгарма ыйлай турган чыгармада кызым келбесең болбойт, чакырып койдум, 1 саат болду деди эле. Ушундай айла жок келдим да. Анан эми тең туш эмес да, тең туш болсо айтат элем, ыйлабасаңыз барам депчи. Ошентип ошо Арыстанбектин керезин ырдаганда ошол киши ыйлаганда мен ал кишиге да биринчиден өтө чоң маани бердим. Экинчиден мага ал киши Арыстанбек Буйлаш жөнүндө өтө таасирдүү сөздөрдү айтты да. Ушул кишилердин айтканы ушул заманда болуп атат деди. Калыбыл ойланкы, Арыстанбектики ошол заман келип атат. Биз башка заманда жашап атабыз деп ошентти да. Ошончолук таасир берген. Ошондон кийин ырдадым, ырдап жүргөм. Азыр ошондон эми баягы толук болбосо да ырдап берейин. Ооба. Арманы болор мергендин, алганы болор бергендин, күнөөсү болор күлгөндүн, күйүтү болор өлгөндүн. Өзөндүн көркү тал болот, өрүштүн көркү мал болот, аялдын көркү ер болот, аргыма көркү жал болот. Сайдын башы кыр болот, санамды айтсам ыр болот. О дүйнө кетер окшодум, менин санатым айтчу ким болот. Токтоонун башы кыр болот, толгону айтсам ыр болот. О дүйнө кетер окшодум, менин толтурчу ордум ким болот. Батыр өлсө не калар, маңдайлашкан жогалар. Чечен өлсө не калар, таңдайлашкан догалар. Акын өлсө не калар, жазылбаган ыргалар. Ырдалбаган ыргалар, чертилбеген күй калар. Ачылбаган сыргалар, жазылбаган ыргалар. Калыс сөзүң айта сал, кылтыңдаган арамга. Кылчактабай башка салы, шылкылдаган арамга. О армандуу дүнүйө, кайсы бирин
бирин айтайын, о армандуу дүнүйө кайсы бирин айтайын, о армандуу дүнүйө кайсы бирин айтайын, о армандуу дүнүйө, о армандуу дүнүйө, о армандуу дүнүйө. Бурулус Тамкулова болду, урматтуу угармандар. Арыстанбек буйлашуунун кересин аткарып берди. Бул Арыстанбек буйлашуу өтө көп чыгармалары мына кийин китеби чыкты деп уктум, бирок мен китебинен ала албай калдым. Ошол убакта китеби чыга элек болчу да. Анан ошондо Төлөгөн аба ошол Арыстанбек буйлашуу жөнүндө өзүнүн бир нерселерин жазып сен мага берчи деп калды да. Мен анан ошол болгон баягы Кыргызстан маданиятындагы эми баягы бир бет толук чыгыптыр да, мен керектүү эле жерлерин алдым. Анан ошондо айтып атпайбы, карачы бул деп баягы сөзгө маани берипчи, баатыр өлсө эмне калар да, маңдайлашкан жоо калат дейт. Бул дүйнөдө баары калат дейт да, бирок дагы заманды келтире ушул боло турган заманда да жазган ал киши Арыстанбек буйлашуу. Ошондон ал киши мен кийин сүйлөшө албай калдым. Ошону улады, уламады, ошону билбей калдым да. Бирок Төлөгөн абанычы. Сизде бурул булбул деп коюшат. Эмнеге бул ырдаганыңызданбы? Мындай да. Негизи паспортум боюнча бурул. Анан баягы жалаң кыздар болуп атпайбызбы? Баягы Улкан деп чыгып атпайбы? Улкан, анан Улкандан кийин мен келип калбаймбы? Уул болбой. Мен келип бурул болуп каламбы? Анан кийин мен анан дагы андан дагы бурул болгону аз да. 1-апрелде туулуп каламбы? Анан туулганда эме дептир. Эй Исаак, аялың төрөдү депчи. Десе анан эмне төрөдү деп сурай элек деле. Аялың дагы кыз төрөдү дептир да. Десе кызбы деп коюптур да. Эми баягы ал убакта билесиңер эми баягы кыздар уже мен уже 5-чиси болуп атпаймынбы. Анан кыз төрөзө эмне болуптур, кыз төрөзө эми врачтар эми ошентиптир да. Десе анда кыз төрөзө жакшы болуптур. Мен азыр келем деп баягы мугалим болуп эми апрель айында иш эме болуп турганда келип анан эмне кылайлы болуптур, Улкан болсо бурулкан деген го. Десе болсо мындай карап туруп эле. 1-апрель экен. Эми бурулкан деп жазып коюпсуңар, бурул деп жазып коюпсуңар. Эми өзүн ишенбей калса керек да, кийин бурул деле болбой калабы деген ой калган го адам өзүнүн оюндачы. Эми ушул мени тартып булбул деп кое берейинчи эми. Булбул болсо эми кандайдыр бир булбул болсо булбул болуп калар эми, ал пешенеден көрдүк да деп анан ошо менен булбул болуп каламбы? Баягы булбул болуп жүрүп берет, айылымда булбул болуп жүрүп берет. Чоңойом мен 10-класс болгондо баягы балдар классташтар эми булбул анан торгоянан чымчык деп эле баягы тең туштарчы. Тамашалашканда үйгө келип уйлайм мен. Мен мындай нормальный ат койбойсуңарбы? Ой, сенин атың бар бурул деген. Ой, эч ким бурул демей атат, мен ушундай торгой чымчык деп атат деп эме кылып келем. Десем, мен да жашмын да. Анан буну атаң койгон булбул депчи. Анан кийин ошо менен эле айылдын баары булбул дейт. Ушул эле сөздү кечээ да уктум да. Сен ушу вообще сага бурул деген жарашпайт, булбул эле болсоң болмок дешип дагы мага көптөр айтты. Анан эми баягы документ боюнча бурул негизи. Анан айылга барсаңар бирок бурул десеңер тааныбайт. Чын айтыш керек. Аксыга барсаңар бурул десе, кайсы бурул деп баягы силердин КТРде мага эме барыптыр. Телеграмма барыптыр. Съемкага келиңиз, бурул Стамбулга деп келсе, башка эле бир бурулдун үйүнө алып барып коюптур. Анан бул бизге эмес, бул булбулга экен деп алып келип беришти да. Анан ошондон баягы атам коюлган ат бул. Атам ошо булбул деп коюлуп калган, анан баары булбул деп калган, ошондон болгон да. Анан негизи мен эми силерге паспорт боюнча айтып атам да. Рахмат, биз деген убактыбыз да соңуна келип калды. Бурул булбул эже. Маегиңизге чоң рахмат. Кадырман радио көрмандар, Кыргыз радиосунда күн чубак уктуруусунун соңуна чыгабыз. Мейманыбыз Бурул Булбул Стамкулова болду. Кайрадан эфир толкунан жолугушканча аман туралы. Рахмат.